Халык-банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык-банк. Саламатсыздарбы, кадырман мекендештер, Кыргыз спорттуу телеканалы жалпыңыздарга саламат. Жана Кыргыз ушул Супер лигасынын 6-турундагы экинчи оюнга назарыңыздарды бурмакчы. Экинчи оюн күнүн тагыраагы Строймер өз таласынан Намыс ынтымак командасындагы кабыл алууда. Албетте эки команданын 6-турун алганда биринчи мелдеши 2-1 эсебинде Строймер командасынын пайдасына чечилген. Экинчи бөлүгүндө Намыс өтө бир мыкты атаандаштыкты көрсөтүп, өзлөрүнүн мыкты экенин дагы көрсөтүүгө бардык басымдарды жасаган. Демек биз бүгүн албетте мынтип азыр топту дарбазаны алып жаткан учурда биз команданын курамы менен тааныштырабыз. Строймер командасы демек дарбазада бүгүн Кирилл Ермолов биринчи номерда, команданын капитаны ал, ошондой эле 10 номерде Руслан Эрмеков, 7-чи Нурабек Кабылбаев, 19-чы Дамир Исаков жана Дилшат Кадыров 4-чы номерде негизги курамда чыгат. Команданын башкаруучусу Улан Самарбеков, ал эми жетекчиси бул Данияр Ибраев экен, эсиңиздерге салып өтөйүн. Демек Намыс командасынын бештигине токтололу. Бүгүн дарбазада Аман Сыдыкбеков биринчи мүнөттөрдөн баштап чыгат. 3-чү номердеги Кайрат Кубанычев, 24-чү номердеги Айдарбек Абдыжалил уулу жана команданын капитаны болгон Денисбек Амандык уулу негизги курамда. 29-чу ошондой эле 4-чү номердеги Мухаммед Аскарбековдор негизги оюнчунун түзө турган болсо, команданын башкы машыктыруучусу Марат Дуаннаев. Ал эми бул мелдештин калыстарына токтоло турган болсок, демек башкы калысын Нурбек Букуев, биринчи жардамчы, экинчи калыс десек болот Калыбек Назарбек уулу, 3-чү калыс Айдар Максутбеков, ошондой эле убакытты караган калыс бул Нурсултан Саламат уулу. Демек бардык ушул негизги өкүлдөр менен таанышып алдык. Дагы биз болсо бул керемет мелдешти мынтип калысын ышкырыгы жаңыргандан кийин дагы улантып көрөбүз. Нурабек Кабылбаев, Руслан Эрмековго, Руслан Эрмеков болсо топто Дилшат Кадыровго, Кадыров Нурабек Кабылбаевго, ал болсо арты көзөйгө кетирген дагы Руслан Эрмеков бул ирет топту кууп жеткени жок. Албетте Руслан Эрмеков ар качан болсо ушул команданын негизги курамында чыгып, өзүнүн татыктуу оюндарын дагы көрсөтүп келгенин жакшы билебиз. Бүгүнкү мелдеште Намыс командасынын ушул оюнга чыгуучу 4 оюнчу көрсөтүлгөн. Ал эми Намыста 5 оюнчу, албетте дарбазачыларды кошпогондо, ал эми 2 дарбазачы ушул Намыс командасында бүгүн Ермоловдун негизги курамда чыгуусунан ары Айдарбек Абдыжалил уулунун башынан кеткен топ. Дилшат Кадыров топту оюнга кошууга даяр жана алыстан сокку мынтип Дамир Исаковтан бүгүнкү мелдештеги алгачкы сокку орнолот. Исаков экинчи деминен кайрадан атаандашынын дарбазасын көздөй сокку жолдоп көрдү, бирок биринчиси кубаттуу дарбазачынын ушул колдон кетет. Экинчи сокку ал эми анчейин кубаттуу болгон жок. Жана байкайбыз Кайрат Кубанычбеков Айдар Абдыжалил уулуна ал алдын көздөй кесе чыгарган топ. Жана Ермолов аркы бөлкөн топту косуп алат. Кабылбаев Эрмековго, Эрмеков Кабылбаевго, жана андан ары Дамир Исаков бүгүн биринчи мүнөттөрдөн башкача мүнөздө чыкканда көрдү. Сокку бар жана бул ирет дагы Нурабек Кабылбаевдин соккусуна азыр Аман Сыдыкбеков мыкты тосуп кеткенин көрө алдык. Руслан Эрмеков Дамир Исаковго, Дамир Исаков артка Нурабек Кабылбаевго, Кабылбаев топ менен жана андан ары Айдарбек Абдыжалил уулу топко чыкканын дагы көрөбүз. Руслан Эрмеков топ менен, Эрмековдун арты кайтаруусу, андан ары Дамир Исаков Эрмековго киргизет, сокку жолдойбу, албетте сокку жолдоо мүмкүнчүлүк бар, чыгарып берүү
Нурабек Кабылбаев бул жерде бир аз гана жеткен жок айтор. Менимче балким Эрмеков өз деле сокку жолдогу өтө бир ыңгайлуу позицияда болчу, бирок ишенимдүү гол кирсин деген ойдо топту дагы чыгарып берген болчу. Мухаммед Аскарбеков узун чыгарып берүү менен Кайрат Кубанычбековго жана Кайрат Кубанычбеков атаандашынын ушул алдын жабам деп жатып, топту токтотууга жетишпей калганын дагы байкап көрдүк. Жана ушинтип Строймир командасы Эрмоловдун жол менен Руслан Эрмеков, ал болсо Кабылбаевга кайрадан Эрмековдун алдына киргизүүсү, андан ары Кадыров бар, ачык чыгарат жана мүмкүн эле эчтеги биринчи голду Дилшат Кадыров Дамир Исаковдун чыгарып берүүсү менен жаратат. Эсеп 1-0 жана мынтип биринчи мүнөттөрдөн баштап жасаган кысым жыйынтыгында өзүнүн жыйынтыгын дагы көрсөткөнүн айтсак болот. Эрмолов өз дарбазасында, андан ары ышкырык жаңырат жана биз болсо мынтип Намыс командасында оюнду улантып көрөбүз. Данияр Ашмалиев алмашууга кирген экен. Намыс командасынан азыр ал топту дагы оюнга кошууда. Ашмалиев Аман Сыдыкбековго, Сыдыкбеков Кайрат Кубанычбековго, Кубанычбеков Ашмалиевге, Ашмалиев Кубанычбековго жана мен ойлоп табат, албетте эки оюнчунун ортосунан кеше чыгарып берди Дамир Исаков, сокку жолдойбу, калтырып кетип Дилшат Кадыров Эрмековго, Эрмековдун тебүүсү дарбазанын тирегишине тийип кайтат дагы. Азыр Дилшат Кадыров мынтип бутун кармап жатканда көрүүбүз. Дамир Исаков албетте туруп оюнду уланта алабы? Байкап көрөбүз. Роман Аблакимов анын туруусуна жардамын тийгизет. Жана Нурабек Кабылбаев бул ирет жеткен жок. Келкел Анарбеков оюнга кошулган. Азыр көпчүлүк күч жаңыланат. Андан ары чыгарып берүү жыйынтыгында Дамир Исаков кайрадан Аман Сыдыкбеков менен жекеме-жеке ачылат. Роман Аблакимов топту которобу? Жок, албетте көпкө топту кармоо. Дал ушундай каршы чабуулдарга дагы алып келмек. Руслан Эрмеков жолдогон топ, андан ары Келкел Анарбековдун бутуна тийип дагы кетет. Аны ушул калыстын экинчи жардамчысы Калыбек Назарбек уулу бардык жанынан да байкап турган. Нурабек Кабылбаев Эмил Канетовдун Кадыров менен байланышы, андан ары Роман Аблакимов топ менен ышкырык жаңырат жана албетте бул мелдештеги алгачкы фолдун жасалганын дагы көрөбүз. Фолдор боюнча дагы, голдор боюнча дагы азыр мынтип Намыс ынтымак командасы алдыда. Көрөлү. Албетте 5 метр аралыкты сурайт. Жана жакын чарп берип алсаң сокку жолдо десек жок. Командалык жүрүшкө басымдар жасалды. Роман Аблакимов топту токтотууга умтулган менен андан ары реакция табыс болуп калат. Эмил Канетов топ менен Кадыровго калтырабы? Ооба, Дилшат Кадыровго эмес, артка Нурабек Кабылбаевго, мына эми гана Дилшат Кадыровго, андан ары Кабылбаев Эмил Канетовго, Канетов Эрмоловго. Эрмоловдун жел менен киргизип берген тобу. Жана ушул Строймир менен Эремдин оюну орун алышы ыктымал. 7-чи турдун алканда анткени ушул 8 команда болуп, 8 команда бири-бири менен биринчи айланпада ойногондон да 7-чи турда Строймир менен Эрем бетишет. Дал ушул эки команданын ортосундагы мелдештен кийин биз чемпиондукка кайсыл команда быйыл дагы үстөмдүгүн жүргүзөт байкап көрөбүз. Данияр Ашмалиевге калтырылган топ, Аблакимов Ашмалиевге жана андан ары топ мынтип Строймирдин оюнчуларынын бутунан талааны таштап дагы чыгат. Жана биз болсо байкайбыз. Келкел Анарбеков Данияр Ашмалиевге байланышкан. Ашмалиев азыр бир аз убакытта
создуктар ал ортодо Мурат Асанбаев алмашка кирген. Техникасы мыкты, бирок өтө бир өзүнө азыр Мурат Ташмалиев өзгөчөлүгүнө көрсөтө элек. Мына топту дарбазачы Аман Сыдыкбек калтырып кетти. Мурат Асанбаев. Эрмолов Канетовго топту жакын калтырат. Канетов, Нурабек Кабылбаев, Канетов. Таштан көрдүк, ал ортодо Строймир командасына дагы алмашуу бар. Ерсултан Эрмеков оюнга кошулган. Денисбек Амандыгулу мүмкүнчүлүк жаралган жерден дароо дарбазаны көздөй сокко жолдоду. Актай Таштанов дагы Строймирде оюнга чыкты. 23 номердеги алыстан сокку Кайрат Кубанычевдон кубаттуу сокку орун алган. Жана бул иретени Ермолов топту дарбазадан оюнга кошот. Ерсултан Эрмеков калтырган топ, андан ары мынтип Актай Таштановго ал баш менен топту чыгарып берген болчу. Ал сокку жолдого жетишпей калды. Дагы жыйынтыгында Намыс командасы дарбазадан топту оюнга кошот. Кайрат Кубанычбеков жана ким бар? Албетте артта Ермолов бар. Канетов Ерсултан Эрмековго болчу. Эрмековдун бүгүнө жолу косулду. Жана Денисбек Амандыкулу Роман Аблакимов өтө бир ыңгайсыз жерде топту калтырды. Эрмековдордун алмашуусу. Ерсултан кетет дагы ордуна. Анын алмашуудан башы жашоо. Балким Кубандоосу Руслан Эрмеков кошулат. Аблакимов таласын ишкеребей жаңырды. Канетов оюн таласын таштап кетет. Жана биз болсо Намыс командасынын стандарттык абалда ойносун көрөбүз. Жана мынтип Руслан Эрмеков Актай Таштановго топту мыкты чыгарып берген болчу. Таштановдун бир аз ылдамдыгы жетпей. Руслан Эрмеков айтор командалаштарынан ушул буга чейинки алгачкы голду киргизгенде эле жүрүштү жасап берүүгө умтулган. Жыйынтыгында командалаштары анын чыгарып берген тобуна жетпей жатат. Жана дагы бир жаңылышуу Мухаммед Аскарбековдон топ оюн таласын таштап кетет. Эрмеков арттан Кабылбаевга. Кабылбаев болсо топту Исаков жана Эрмоловдун алдын көздөй чыгаруусу. Эрмолов жаңылышат. Денисбек Амандыков. Андан ары Денисбек Амандыкулунун чыгарып берген тобун Кайрат Кубанычев дарбазаны көздөй сокко жолдогон, бирок бул ирет Кайрат Кубанычевдон жолдогон соккусу дарбазага жеткен жок. Жакын каралыкта Мухаммед Аскарбеков сокку жолдойт алыстан. Оюнчулар позицияны туура кармагандыктан ал топ дарбазага жетпей жатат. Мухаммед Аскарбеков чыгарып берген топ Эрмолов азыр кандай гана сурулуп чыгып атаандашынын алдын тосууга дагы жетишти. Жана Руслан Эрмеков Нурабек Кабылбаев чыгарган топту жаңылышат. Кайрат Кубанычбеков беше чыгарган топ. Дилшат Кадыров ылдамдыкты арттырат, сокку жолдонот. Жана бул ирет дарбазадан бир аз алысты көздөй. Туура эмес багытта дагы кеткенин көрдүк. Айдарбек Абжалиев Денисбек Амандыкулу менен Айдарбек Абжалиев
Алдын көзө чыгарган топ Мухаммед Аскарбеков. Топко оюн жүргүзө жетишет жана ал ортодо Дилшат Кадыров эрежени бузду деген чечимде. Кескенче Мухаммед Аскарбеков Дилшат Кадыровду көздөй эрежени бузган экен. Мынтип алдын көздөй Дамир Исаковго чыгарылган топ жана тайм-аут алынудамыз. Жок, эч кандай тайм-аут жок. Азыр жоңуна ойун улантуу керек. Аскарбеков узундан топту дарбазаны көздөй. Аргыта Дамир Исаков. Исаков топту менен Марабек Кабылбаев. Кабылбаев Исаковго чыгарган жерден жаңылат дагы Мухаммед Аскарбеков. Албетте топко талашып көрөт, бирок бул эрет анын бутунан топ ойнтубасын таштап кетти. Эрмолов менен кайрадан арт көйлүктөн ким бар алдыда? Кабылбаев бар. Кабылбаев фол жасайт. Пасын ышкырган жаңыргандагы көрдүк жана Алмашов орун алат. Айрат Конжбеков бул стандарттык алды баштоого даяр. Деңизбек Амандык жолдогон сокку аны башы менен түртүп койгон Айдарбек Абдыжалил уулу дагы умтулган. Финтона биз кайрадан Строймир командасы өз үйүнөн топко оюнга кошулат. Эмил Канетов оюнга кошулары менен Дамир Исаковду көздөй мыкты топту чыгарып берген. Бирок Исаков бул ирет Канетовду чыгымын жок. Дагы жыйынтыгында Намыс ынтымак командасы арт көйлүктөн оюнду баштайт. Келкелен Арбеков Аман Аблайкемовго. Аблайкемов алыстан сокку жана Эрмолов азыр кандай гана реакция жасаганын көрдүк. Албетте угуп оюнду жүргүз деп дагы ал команда классына колжан соосун айтып берди. Жана жер менен узатылган кубаттуу сокку Айдарбек Абдыжалил уулу экөө байланышып көрүндү. Туура көрдүм. Жана байкайбыз Роман Аблайкемов Келкелен Арбековго. Арбеков топ менен Айдарбек Абдыжалил уулуна жана Абдыжалил уулунун бутунан чыгып кеткен топ. Исаков Канетовго, Эмил Канетов Эрмоловго. Эрмолов топ менен жаман эмес оюн талаадагы оюнчулар сыяктуу жазгырууга карамети жетти. Алды Дилшат Кадыров эки оюнчун жазгырат да андан ары дарбазанын көзүнө керемет сокку жолдого жетишет. Азыр Амансыздыкбековдун мынтип топту болгону ыргытуудан башка аргасы жок болчу. Канча дагы убакыт бар чектөө, дал ошол чектөөдөн ашып кете турган болсо анда эреже дагы бузулган болот. Эмил Канетов топ менен Дилшат Кадыров, Дамир Исаков, Марабек Кабылбаев. Кабылбаевден чыккан топ жыйынтыгында Строймир командасынын пайдасында. Дамир Исаков. Исаков эки оюнчунун курчоосунда калат. Алдын көзө чейип чыгаруу Дилшат Кадыров топту өзүнөн алысыраак кетирип алат дагы жыйынтыгында мынтип Намыс командасы. Oyunun ишенимдүү жүргүзүшү керек. Амансыздыков. Жана Сеймик Ниязбеков. Сеймик Ниязбеков оюнга кошулган экен. Роман Аблайкемов менен Аблайкемов Келкелен Арбеков, Арбек кайрадан Сеймик Ниязбековго. Ниязбеков алыстан жер менен сокку жолдойт. Чийимден дагы чийип кеткен экен Сеймик Ниязбековдун соккусу. Тобу тагырага чейин сокку жолдогонго чейин. Жана Ерсултан Эрмеков
Мирабек Кабылбаев, Ермоловдун алдын көзү Ерсултан Эрмековго чыгарып берген тобу. Эрмеков топто. Канетовдун узаткан тобу Келкелен Арбеков, Роман Аблакимовго, андан ары командалык жүрүш башталды. Сыйбык Ниязбеков Данияр Ашмалиевге, Данияр Ашмалиев алыстан сокку жер менен узатылган. Сыйбык Ниязбеков, Келкелен Арбеков. Келкелен Арбектин ордуна азыр Кайрат Кубанычев ойунга кошулат. Ерсултан Эрмеков топ менен. Кабылбаев. Актай Таштановдон жер менен сокку. Бул ирет Амансулбеков алыскы бурчту көздөй бара жаткан топту токтотууга жетишти. Кубанычев Ашмалиевге. Ашмалиевдин азыр жолу бардык жактан тосулганын да көрүндүк. Демек, фол жасалган деп калсардын чечими барат. Эч кандай орой фол эмес, албетте атаандаштын ошол жолун жабуу менен гана алек болгон. Азыр Данияр Ашмалиев, Ерсултан чыгарып берген Актай Таштанов дарбазанын көзү сокко жолдоду. Бул ирет Амансулбектин төшүнө тийип токтоп калат. Дагы каптал сызыгынан топ оюнга кошулууга даяр. Эмилхан топ менен Таштановго жана Таштановдун дагы бир соккусу эми мынтип бурчтан чыгарып берүү менен коштолот. Актай Таштанов топты азыр тепкүүжө чыгарып берди. Таптакыр шексиз каптал сызыгынан Намус командасынын оюнчуларынын оюнга кошусу. Амансулбеков Кайрат Кубанычевго. Кубанычев жолдон сокку. Денисбек Амандык уулу өзү сол канат менен Кубанычевго. Бүгүн эми алыстан сокку жолдойм деген көрүнөт. Бардык соккулар алыстан дагы орун алууда. Командалар кечээ өңкүлөм ушул формасы менен оюндарын өткөрөт. Албетте буга чейинки белдеште биримдик соккулук менен Сарыойлор оюнга чыккан, бирок кечээки аранда салыштырмалуу ушул формаларында өзгөрүүлөр болгон. Бирок эки команданын азыр негизги оюн формалары бирок бири-бирине тал келбей себептер андыктан оюнду да улантырса болот. Өзүн чыгарып берүү, андан ары мынтип топту сүзүп чыгарууда. Мухаммед Аскарбек Эрмолов сол канатка отурган болчу топту. Сол жакта эч ким жок. Бүгүнкү мелдеште талай элеринде ким жок десеңиздер, Нурсултан Абдулдаев менен Уланбек Байгазы уулу жок. Директ оюнчулар Саламат Мамбеталиев жок, Элбек Иманалиев дагы бүгүнкү мелдешке чыккан эмес. Андан сырткары Элчебек Асанбаев, Санжар Шаршеев, Данияр Исраилов, талапкер Байышбеков дал ушул 8 оюнчу жок. Атаандаштарында болсо Тарел Абжалиев, Абжалбеков, Акжол Хамидов жок, Данияр Ашмалиев жок, Байбол Капаров жок, Абдурахим Данияр уулу буга чейин жарат алып калган билебиз. Абдурахим Данияр уулу жок жана Исхак Шайбекулу, Азамат Рахманкулов, Ажибек Шаршенбаевдер, ошондой эле Булат Араповдор жок. Дагы экинчи голду атаандаштын дарбазасын көздөй Актай Таштанов жолдойт. Эсеп 2-0 жана Строймир командасы мынтип мелдештин жүрүшүндө ишенимдүүлүгү артат. Мухаммед Аскарбеков азыр сол канатка топту которгон, сол жакта эч ким жок болуп чыгат. Жана Эрмоловдун сол канатка отурган тобу бул Руслан Эрмековго тамай келген жок. Дагы биз болсо
Намыс командасы өз коргонуу бөлүгү менен топту оюнга кошот. Жана Нурабек Кабылбаев ал жерден атаандашынын катачылыгындагы колдонуп кетүүгө жакын болчу. Ашымалиев топ менен. Ашымалиев өзүнөн элеп табат. Ашымалиевдин чыгаруусу. Руслан Эрмеков жакын жазгырын көрсөгөн. Роман Аблайкемов. Денисбек. Мен Аблайкемов. Роман Аблайкемов жана калсын ишкарага жаңырат. Албетте топ болгон талаш болчу дагы. Үчүнчү. Азыр төртүнчү фол жасалды деген экен. Айдарбек Абдыжалиев, Данияр Ашмалиевке ал болсо Айдарбек Абдыжалиевне жана Эрмолов азыр дарбазадан чыгуу менен топту команданын пайдасы үчүн дагы сактап калат. Эрмолов олтурат, коркунуч менимче жок жана дарыгердин азыр жардамы керек экенин дагы көрүүбүз. Демек, дарыгер Нурбек Исмаилов жеңил жардамын көрсөтөт. Руслан Эрмековду көздөй узун топ чыгарылган экен. Эрмеков өз позициясын жиберип жана азыр Нурабек Кабылбаев Роман Аблайкемовду көздөй чыканак менен дагы оюн жүргүзгөнүн айтат. Азыр мына команданын капитаны катары Кирилл Эрмолов азыр калышка бүтүн мөйлдешин жүрүшүнөн да көрдү. Албетте бул жакта камера дагы бар, андан дагы байкайбыз деп кол жаңсону көрсөттү. Тайм-аут, демек тайм-аутту намыс ынтымак командасы алат дагы. Алар бул стандарттык абалды кандай ойнонун дагы жолун табат. Айтор бүгүнкү күндө кечээки күнү ошол алган 3 упайны эске ала турган болсок, Строймир командасынын карамагында 24 упай бар. Алар албетте 27ге жеткирүүгө дагы бүгүн бардык басымдарын ортого салууда. Албетте бул болсо ушул көч башында келе жаткан атаандаштарынан топтора 9 упай артта экенинен дагы кабар берет. Бирок коркан негиз жок. Жана 5-чи фол жасалган экен. Демек 5 фол. Мындан ары Строймер оюндагы шемди жүргүзүшү керек. Хамет Аскарбековдун чыгарып берген тобу алыстан соқ Айдарбек Абдыжалиев жана Аман Сыдыкбеков топ менен узун чыгарып берүү. Денисбек Амандоого Дилшат Кадыров топ менен жана ал топтон Аман Сыдыкбеков жакын оюн жүргүзөт. Денисбек Амандоголу жана жыйынтыгында каптал сызыгынан оюнга кошуу же бурчтан чыгарып берүү. Демек экөө жакын эле бурчтан чыгарып берүүгө өтө жакын жердеги турган топ жана алысты көздүү азыр шашуу менен
Айдарбек Абдыжалил уулу топту таладан чыгарып жиберет. Биз болсо Нурабек Кабылбаев Эмиль Канетовго топту калтырганын көрдүк. Канетовдун алдын көзөй киргизген тобу. Ал жакта Аман Сыдыкбековдон башка эч ким жок. Сыдыкбеков топту келкел Анарбековго. Анарбеков Роман Аблайкимов менен. Аблайкимов сокку жолдойбу? Жок. Эмиль Канетов анын жолун берик жолго тосуп жетише алды. Денисбек Амандык уулу Мухаммед Аскарбековго. Аскарбеков келкел Анарбековго, андан ары Дамир Исаков алыстан сокку жолдойт, бирок өтө бир кубаттуу кетти. Анткени атаандашы артынан ушул тоскоолдук жаратууга дагы жетишип калганын көрдүк. Ортоңку бөлүктөн оңго көзгө которулган топ. Андан ары Мухаммед Аскарбеков топту кимге чыгарган болчу? Такыр үчүнүксүз Денисбек Амандык уулуна чыгарган, аны байкаган Роман Аблайкимов топту калтырат. Дагы натыйжада Строймир командасы өз оюндарын жүргүзүүгө умтулат. 10 упай топтогон Намыс быйыл эми фавориттерге дагы, аутсайдерлерге дагы кошулат. Ортосунда кааласа аутсайдерлерге упай алдырат, кааласа фавориттерден упай тартып алат. Ар кандай ушул быйылкы сезондун башына бизге оюндарды Намыс көрсөтүп келүүдө. Башка тууралуу дагы Милдешин жүрүшүндө дагы байкайбыз. Мухаммед Аскарбек оңундуктан кеткен топ. Нурабек Кабылбаев Эмиль Канетовго, Канетовдон Нурсултан Элмековго чыгарып берген тобу. Келкел Анарбеков топ менен артыжы Мухаммед Аскарбековго топко жетишет. Келкел Анарбеков Денисбек Амандык уулу менен жана сокку жолдон жок, чыгарып берүү Мухаммед Аскарбековдон жолдонгон сокку дарбазанын үстүнкү темирине тийип дагы кайтат. Жана мына ушул жерде Намыс командасы алда канча жанданып бир аз ишенимдүү оюндарды өткөрүп баштагандыгы көрүүбүз. Келкел Анарбеков чыгарат топту, жана биз болсо азыр буруштан чыгарып берүүнү дагы көрөбүз. Келкел Анарбеков Роман Аблайкимовго жана калыстын ышкырыгын өтүү керек экенин дагы эскертет. Мухаммед Аскарбеков чыгарып берген топ Денисбек Амандык уулунан жана Аман Сыдыкбеков Роман Аблайкимовго. Аблайкимов Келкел Анарбековго. Анарбековдун чыгарган тобу жыйынтыгында азыр Келкел Анарбеков бир аз оройураак оюн жүргүзөт. Жыйынтыгында калыстын ышкырыгы жаңырат. Дагы биз болсо тайм-аут Строймир командасынын тайм-аут алганда көрдүк. Нурабек Кабылбаев ордунан турат, дарыгердин жардамысыз. Демек оюндан ары дагы уланып жатканын көрдүбүз. Демек Строймир мындан ары оюнду бас жок. Бул жакта көбүнчө Намыс командасы дагы ушул оюндун жүрүшүн, оюндун үмүтүн курушушун бардыгын кеп калат. Строймир командасында азыр Эмиль Канетов машыктыруучунун кызматын аркалап, мына командага тактикалык жүрүштөрдү дагы түшүндүрүп көрсөтүүдө. 14 номердеги Эмиль Канетов демек машыктыруучунун башкы ошол ишенимине кирген оюнчу. Албетте Канетов экенин дагы ачак болот. Айтор тажрыйбасы деле мол Эмиль Канетовдун командалаштарынан ушул тактикалык жүрүштөрдү, башка абалдарды көрсөтүп берүүгө. Дилшат Кадыров демек мынтип жакын жүрүштө Эмиль Канетовго. Андан ары Канетов жакын оюнду өзү баштайт, ылдамдыгын арттырып барат. Дагы алыстан жер менен узатылган сокку Келкел Анарбеков жазып өтүп умтулат. Келкел Анарбеков топту азыр каладан теуп чыгарат. Дагы азыр Эмиль Канетов мынтип атаандашы чыканагы менен түртүп салгандагы айтып орнат. Бирок албетте Канетовго биз амандык каалайбыз.
Жана убакытты көпкө созултура эмне ушул чейимдин сыртынан дагы улантыла деген экен. Исаков Канетовдун ордуна оюнга коюшулат. Руслан Элметовдун гол чыгаруусу. Кайрат Кубанычев топ менен. Кубанычевдун Айдарбек Абдижалиевне калтырган тобу. Кайрат Кубанычев. Жок, Нурабек Кабылбаев топ менен. Кабылбаев эмнени ойлоп табат, оң канатка Дилшат Кадыровго топту өзү көксөгөндөй которуп берди. Жана Дилшат Кадыровдун ботунан топ кеткен экен. Айдарбек Абдижалил уулу Кайрат Кубанычбековго, Айдарбек Абдижалил уулу өзү. Кубанычев Анарбековго жана Анарбеков алдын көзөй дагы кирип барган. Демек, капталсызын топ оюнга кошулат. Ермолов жаман эмес, мыкты чыгарып берүү болчу, бирок албетте бул жерде намыстуу оюнчулары дагы керектүү жерде өз ордун алып чыгат. Кубанычев жок, бул жерде азыр Денисбек Амандык уулу эмнени ойлоду таптакыр чөнөксүз. Келкел Анарбеков Айдарбек Абдижалил уулуна. Айдарбек Абдижалил уулу топту сактоого жетишет жана Кубанычбеков кайрадан Денисбек Амандык уулуна. Амандык уулу Келкел Анарбековго. Кадыровдун бутан топ оюн табызын таштап кетет. Кубанычев Айдарбек Абдижалил уулу жазыгы өттү дагы. Ермолов анын жолун тосуп чыгуу менен мынтип эми өз дарбазасынан топту оюнга кошууга дагы даяр. Дароо сол канатка Дамир Исаковго. Исаков топту токтотууга жетише алды. Дамир Исаков топту талашат. Ким бар? Роман Сыдыкбековдун колуна барат топ. Роман Аблакимов жана албетте бираз жылдан топтун батыраак дагы чыгып барганын көрдүк. Дамир Исаков топ менен. Исаков арты көздөй Нурабек Кабылбаевго. Кабылбаев Ермоловго. Ермолов топ менен. Жермен узатылган топ. Кадыров топту. Исаков Кадыровго. Мынтип топ эми кайрадан намыс командасында Айдарбек Абдижалил уулу Роман Аблакимовго. Аблакимов эртерээк топ менен коштошу керек. Дагы чыгарып берүү туура орун алган. Денисбек Амандык уулу бир аз алда киреби деген дагы ойдо болчу Аблакимов. Денисбек Амандык уулу Айдарбек Абдижалил уулу Кайрат Кубанычевго. Кубанычевдун чыгарып берген тобу жана Роман Аблакимов мындай жер менен кесе чыгарылган топту бүтпөгөндө азыр баш чаңсап койду. Билгенде мен токтотмокмун деген сыяктуу азыр анын эмоциясын дагы жакындан байкаган болсоңуздар, анда дал ушундай эмоция экен дагы билет болсоңуздар. Ермолов оюнга кошулат жана албетте абайлоосу дагы керек. Ермолов өз дарбазасын таштап чыгууда. 2-0 бул жалганчы эсеп футзалдан. Кабылбаев Таштановго. Таштановдон топту Кайрат Кубанычев топун сурууга дагы жетишет. Ермолов көзгө киргизген топ жана актар 23 секундда калат. Намыс командасы Айдарбек Абдижалил уулу Бактарас.
Роман Аблакимов алыстан соққу жана албетте Кирилл Ермолов өз ордунда кайрадан мынтип сол канат камесем дарбазаны көзөй ырыткан топ жыйынтыгында биринчи бөлүк 2-0 эсебинде Строймир командасынын пайдасына чечилди. Жалпыңыздарды эч кайда албай турууга чакырабыз. Саналуу көзөрмөмдөрдөн кийин кайрадан амандашабыз. Халык Банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык Банк. Демек, мекенештер Виват спорт комплексин алып келебиз. Строймир жана Намыс ынтымак командаларынын ортосунда мелешин экинчи таймы башталды. Командалардын ошол негизги курамдары менен бешиктер менен менимче тааныштырууга эч кандай негиз жок. Биз болгону эми керемет мелештин дагы жүрүшүн уландысын көрөсөм болот. Ермолов жаңылышат, Айдарбек Абжалил уулу бул катачылыкты колдоно алган жок. Дарбазанын сыртын көздөй гана соққы жолдондо Руслан Эрмековду көзөй узун чыгарып берүү жана Мухаммед Аскарбек уулу Денисбек Амандык уулуна жана Кубанычев Кайрат жакшы калтырып орундаган Кайрат Кубанычев борборук койгон топту дароо соққы жолдойт. Топ азыр Намыс ынтымак командасынын пайдасына жок. Строймир командасы оюн жүргүзөт деген дагы чечим чыгат. Бул байланды. Демек оюнду улантса болот. Руслан Эрмеков Нурабек Кабылбаев андан ары Дамир Исаковго ал Ермоловго жана Ермоловдун жеринен кесе чыгарып берүүсү. Бул ирет Кабылбаев артка алып жөнгө салып кетет. Дагы мынтип 3-гол орун ала алсак жок. Дилшат Кадыровдун жолдогон соккусу дарбазанын үстүнкү темиринен тиги менен оюн таласын таштап кетет. Кереметтүү түрдө чындыгында соккуну азыр кылдаттык менен орундаган экен, бирок бул ирет ойлогон нерсе ишке ашкан жок. Дагы Ермолов кайрадан Кадыров жазгырып өтөбү жок. Анын жолун Айдарбек Абжалил туура тосуп чыгат. Кайрат Кубанычев топ менен экинчи бөлүк бир аз оюнчулардын чарчап калган учурлары, андыктан биринчи бөлүктөгүдөй эми чоң бир жүрүштөр эмес, мындай жаңылышуулар көбүрөөк орун алат. Голдор дагы ага байланыштуу көбүрөөк болушу ыктымал. Сокку бар жана аны Дамир Исаков кезегинде жол тосуп чыгат жана азыр топ чийимди таштап кетти деп алсын ышкырыгы жаңырат. Албетте 29-номурдагы Денисбек Амандык уулун оюн таласынан кел деп дагы чакырат. Озеки түрдөгү эскертүүнү дагы берет жана биз болсо мынтип Дамир Исаковдун чийимдин ичинен оюнду улантуусун дагы көрөбүз. Дамир Исаков топ менен кимге? Нурабек Кабылбаевга калтырган топ, ал Руслан Эрмековго. Эрмеков Кабылбаевга. Кабылбаев Ермоловду оюнга кошот. Ермолов көп жазгырууда, бирок ошол учурда жазгыруу менен бирге жаңылып да калган учурлар болуп жатканын көрдүбүз. Келкел Анарбековдон топ оюн таласын таштап чыгат. Нурабек Кабылбаев Кадыров жакын топту калтырып болсун.
Жана мына озеки түрдөгү эскертүүнү берет, дагы андан ары Строймир командасы өз оюнун улантат. Нурабек Кабылбаев Дамир Исаковго. Исаков Роман ушул ортоңку жолдон Айдарбек Абжалиұлы кармал дагы Аблакимовго жолдогон, бирок ал оңдон чыккан жок. Строймир командасы эми кайрадан каршы чабуулга чыгат. Эмил Канетов топтор Исаковго. Исаков алыстан жеңген жолдогон соккусу. Ушул Намыс ынтымак командасынын азыр экинчи номурдагы дарбазачысы Саман Алмазулу оюнга чыкканда көрдүк. Демек биринчи бөлүктөн кийин дарбазачылар Намыс ынтымак командасында алмашкан экен. Аблакимов топту Мурат Асанбаев менен ойнонун көксөгөн. Аблакимовдон өткөрөт. Эмил Канетов алыстан сокку жолдо жана бул рет кайрадан Намыс командасы өз үйүнөн оюнга кошот. Айдарбек Абжалиұлы Келкел Анарбековго, ал Роман Аблакимов албетте жакын оюндардагы жүргүзүшү керек. Болчу Мурат Асаналиев топко жеткич. Асанбаев топко жеткичет. Мелдештен жүрүшүндө ушул токунчусундагы көрдүк. Кара ышкырык чаңыраттын артып өткөн топ менен Строймир командасы. Келкел Анарбеков Роман Аблакимовго. Аблакимов Келкел Анарбековго. Данияр Ашмалиев Келкел Анарбеков. Бул Нурабек Кабылбаев анын жолун өз учурунда тосуп чыга алды. Мурат Асанбаев Анарбековго. Анарбеков алдын көздөй топты киргизет. Дагы жыйынтыгында Строймир эми мынтип алмашууларды орундоо менен биргеликте өз үйүнөн оюнду дагы баштайт. Ерсултан Эрмеков топто сакталган жок. Аблакимов Асанбаев Анарбековго. Анарбеков Ашмалиевге. Ашмалиев эмнени ойлоп табат? Эртерээк чыгарып бериши керек. Мурат Асанбаевга жана ал жакынкы бурчка сокку жолдогон экен. Эрмолов азыр сол жака шекип алды, бирок ошол учурда буту менен топту дарбазадан чыгарып кеткен дагы көрдүк. Келкел Анарбековдун соккусу жыйынтыгында азыр Намыс командасы үчүн бурчтан чыгарып берүүнү алып келет. Келкел Анарбековдун топту чыгарууда жаңылышуусу. Андан ары Ерсултан Эрмеков топту алдын көздөй киргизген дагы болчу. Артан Аблакимов Мурат Асанбаевга. Асанбаев болсо Данияр Ашмалиевге. Данияр Ашмалиевдин алыстан жерменен жолдогон соккусу бул рет албетте Эрмоловду көздөй Мурат Асанбаев өтө бир каттуу кирип баргандагы эми бирок менимче мынчалык көпкө жата тургандай деле кооптуу болбогонун сезген. Бирок албетте биз эми четтен байкап турабыз. Ал ортодо жогорку ылдамдык менен кирип барып кагылышкан. Мурат Асанбаев бир топ эле ылдамдык менен кирип баргандай. Азыр дарыгердин жардамын кайрадан Кирилл Эрмолов алат. Жана бүгүнкү 6-чы турдун экинчи белешинде 2 оюн жыйынтыкталды. Ал оюндар ушул Сан-Сити спорт комплексинде өткөн Фарватер менен Баква талаасынын оюну. Ал жакта Фарватер атаандашынын үстүнөн жеңишке жетет. Ал эми Виват спорт комплексинде болсо жеңишке бүгүнкү мелдешин алганда Сары Ойдун үстүнөн кайрадан Биримдик Сокулук командасы дагы жеңишке жетти. Мурат Асанбаев Мухаммед Аскарбековго. Данияр Ашмалиев эмнени ойлоп табат? Чыгарып берүү. Роман Аблакимов анын бутунан дагы өткөнүн көрдүк. Жана азыр кызылдар аут ойнойт деген чечим чыгарган. Аблакимов чыгарып берген топ ким бар? Экинчи
таланын экинчи жагында эч ким жок экенин дагы көрдүк. Ашмалиев кетет, оюн таласын таштап Мурат Асанбаев кетет жана алардын ордуна Кайрат Кубанычев менен Айдарбек Абдыжалил уулунун кошулганын дагы көрдүк. Жаңылышат Мухаммед Аскарбеков, сокку жолдонуу, бар сокку алышкы бурчту көздөй Нурабек Кабылбаевтан. Кабылбаев ошонча тамай болууга умтулган, бирок Кабылбаевдин жолдон соккусу оңунан чыккан жок. Айдарбек Абдыжалиев алдыда Денисбек Амандык уулу. Амандык уулунун кече чыгарган тобу жана Эрмолов. Актай Таштановго, Таштанов калтырган топ. Канетов Бали чөйрөчүлүк менен алдап өттү дегенбиз, бирок андан ары топту токтотуп чалдуулган тайындын учурда топ оюн таласын таштап кетет. Денисбек Амандык уулу, анын бутунан кеткен топ. Кайрадан Денисбек Амандык уулуна жолдонгон сокку. Кайрат Кубанычев, Абдыжалил уулу Амандык уулуна калтырган жана ал алдынан ары сол буту менен дарбазаны көздөй тамай эмес сокку жолдоп жиберет дагы. Аблаким азыр Эрмолов узун, бирок тамай эмес чыгарып берилерди. Бул мелдештин жүрүшүнө көп жасоодо. Айдарбек Абдыжалил уулуна кесе чыгарган топ болчу. Бүткөн эмес чындыгында эле. Эрмолов жана Строймир салкын кандуу гана топту арадан чыгарып кетти. Актай Таштановго чара жок. Руслан Эрмеков топту соңуна чейин күрөшүүгө дагы даяр жана биз болсо дарбазадан топтун кара эртерээк оюнга кошулушу керек. Айдарбек Абдыжалил уулу Роман Аблакимовго, Аблакимов менен Айдар Абдыжалил уулу топту бул формада. Дамир Исаков Руслан Эрмековго, Эрмековго сантип Дилшат Кадыровго дагы топту калтырган экен. Демек бурчтан чыгарып берүү Намыс командасы үчүн. Намыс кеченки оюнда эле экинчи бөлүктө бир аз оюнду мыктыраак жүргүзүп баштагандай. Кайрат Кубанычев эмне деген сокку жолдоду. Азыр таптакыр түшүнүксүз болгон соккунун орун алганын дагы көрдүк. Дилшат Кадыров топто. Эрмековго топ арт койгон. Актай Таштанов жок, бул Нурабек Кабылбаев. Арт койгон топту бүткөн болчу. Дамир Исаков Эрмековго жакшыртып берүү, андан ары үчүнчү гол Руслан Эрмековдон орун алат дагы. Азыр Строймир командасы 3-0 эсебинде алдыга чыгат. Бирок фолдор жагынан Намыс командасында азыр 3 фол бар. Андыктан гол менен болбосо дагы фол менен теңелүүгө Намыс ынтымак командасынын оюнчуларынын карамети жетти. Ал эми Строймир бул бөлүктө фол жасаган эмес экен, өтө бир чеберчилик менен дагы оюн жүргүзүүдө десек болот. Данияр Ашымалиев жаңылышат жана Строймир арткы бөлүктөн топту оюнга кошконун дагы көрөбүз. Дилшат Кадыров Димар Нурабек Кабылбаев жер менен сокку жолдойт. Жыйынтыгында негизсиз чыгарып берүү. Денисбек Амандык уулу Данияр Ашымалиевге. Данияр Ашымалиев топту кимге чыгарып берет. Сеймик Ниязбеков борбордук бөлүктөн топту сурайт. Өтө бир жабык турган дагы көрдү. Өз албетте алда эч ким дагы
жоқ болчу. Албетте бул команданын ушул даярдыгы болчу. Бир гана Данияр Ашмалиев азыр абалды байкабай чыгарып берип койгонун эске албаганда. Эрмолов Абылбаевка, Алермековка, Абылбаевка, жана топтун бүтүп Аман Алмазулу. Ашмалиевден баштап, Айдарбек. Топтон жаңылышат, байкап көрөбүз. Строймер Соңкойнун буга чейин фарватер менен өткөргөн. Бир мелдешеңин күрөсүндө жеңилип калган жайы бар. Жана Абжалилу өтө көпкө дагы топту кармаган жыйынтыгында Эрмолов, Тамир Исаковка, Исаков, топту алдын көздөй дагы берди. Азыр Сараев кагазы Сеймух Ниязбековка көрсөтүлөт. 4-0 фолдор боюнча намыс командасы алдыда. Канетов Кадыровка, Илшат Кадыров арты көздөй. Абылбаевка, Эрмолов алдын көздөй Кадыровка чыгарган топ жана азыр Илшат Кадыров топту кереметтүү түрдө чыгарып дагы кете алды. Куаттуу сокко Эмил Канетовдон сурады. Дароо топ бергенден кийин дарбазаны көздөй сокко жолдоду. Эмил Канетов жаңылышат, топту чыгарып берди. Мухаммед Асқарұлы Деңизбек Амандығұлына, Амандығұлы Ашмалиевке, Ашмалиев келгел Анарбековка, Анарбеков Амандығұлына, Амандығұлы жана Дилшат Кадыров анын үстүнө кирип барып андагы байкап көрө алдык. Канча дагы алыска чыгарып берүү. Келкел Анарбеков сокко жолдоду, жаңылышат. Албетте мүмкүнчүлүктөр дал ушундай жерлерде келет, аны колдонуп кетүү демек команданы эсеп жактан дагы бир аз жакындоого мүмкүнчүлүк түшүрөт. Данияр Ашмалиев Мухаммед Аскарбековго, Аскарбеков Келкел Анарбековго, Анарбеков Роман Аблакимовго жана Аблакимов бул командага мүнтүп бурсан чыгарып берин алып келет дагы. Эрмоловдун колунан чыккан топ. Капталсызынан топ оюнга кошуу, жолсо футболдук термин менен айтканда аут. Ашмалиев Анарбековго, Анарбеков кайра Ашмалиевке. Ашмалиев ким менен ойнойт? Анарбековго. Эрмолов Аблакимовго калтырат агырага. Жана Аман Алмазбек уулу. Чемпион топ Роман Аблакимов азыр алмашыда отурган оюнчуларга топту калтырып коет. Бирок ал дагы строймердин оюнчулары. Канетов Нурабек Абылбаевка, ал Эрмоловка. Эрмолов болсо Актай Таштановго жана Актай Таштановдун азыр алдын көздөй чыгарып берген тобу. Аблакимов топту көпкө чоңойткон жок. Оманбет Ачылов оюнга кошулган экен 9-номердеги. Кечээндө мына экинчи бөлүктүн жарымынан кийин кошулган экен Оманбет Ачылов. Канетов Эрмоловго
Ачылов албетте жакшы ачылган, бирок азыр мындай алысты топту чыгарып берип келет деп дагы күткөн эмес. Кайрат Кубанычев, Келкел Анарбеков, Аблакимов, Абджалил уулу Келкел Анарбеков, жана сокку Айдарбек Абдыжалил уулунан орун алат, бирок тама эмес, бирок күтүүсүз жолдон сокку. Албетте мыкты чеберчиликти көрсөткөн кылган. Мынтип түшүнүксүз абалдан башталган учурдан Строймирдин карамагында Строймир Алмамбет Ачыловго чыгарып берилген болчу. Келкел Анарбеков, андан ары Айдарбек. Келкел Анарбеков. Арган топ. Намысты үнтеп толугу менен кысым калат. Сол канат ачыктагы болчу. Бул жерден Роман Аблакимов топ тарттан өтө көпкө бүтөт. Канетовго чыгаруу жок, Дилшат Кадыровго чыгарылган болчу. Бир аз гана Дилшат Кадыров ылдамдыгын арттыргыча топ чыгып кетет. Эгер бир аз батыраак кыймылдаса, анда таптакыр башка оюндагы орун алышы ыктымал болчу. Денисбек Амандык уулу Айдарбек Абдыжалил уулуна Келкел Анарбековдон топту сурап мынтип алат дагы. Киргизип берген топ. Сокку жолдонобу? Жок. Айдарбек Абдыжалил уулунун чыгарып берген тобу сокку жолдонду. Ана эмес. Эки оюнчу бир канатта. Жана Амандык уулу Турузел Эрмоловдун азыр төшүн көзөйтүп өтөт. Эгерде жер менен сокку жолдосо дагы топту болушу ыктымал дагы болчу. Мына топ болсо азыр Намыс командасы үчүн дагы пайдасын тийгизет. Балдарды колдонушу керек. Айдарбек Абдыжалил уулу Кайрат Кубанычев, Келкел Анарбеков жок, ал Мурат Асанбаев оюнга кошулган экен. Жана көрөбүз Абдыжалил сокку жолдой дегенбиз. Дамир Исаков соңку ал сокку жолдой турган учурдан жолун тосуп жаткан топту болсо оюндан терип чыгарат. Ал эми тайм-аут Намыс ынтымак командасы алат. Ал ортодо убакыт болсо 6 секундасы кем, 7 мүнөт бар. Дагы дерлик убакыт жетиштүү, дал ошол убактарды эми командалар өз пайдасына дагы колдонуп кетиши керек. 3-0 эсеп кече күнү бул убактарда эсеп 2-1 болчу. Бүгүн эми Намыс командасы кандайдыр бир өзгөчөлүк менен эле жеңишке жетип кетпесе, эгер дал ушундай ыргакта оюн улана турган болсо, анда жеңишке жетүү бир аз кыйыныраак болушу дагы ыктымал. Убакыттар жетиштүү, чындыгында азыр Намыстын оюнчулары убакытты да карап койду. Ал эми Строймир 3-0 эсебинде алдыга чыккандан кийин алар албетте бул боюнча күтүп отурбайт. Жана мына тайм-ауттун убактысы бүтөт. Строймир командасы оюн талаасына, Намыс болсо албетте өзүнүн ушул чоң бир пландарын ишке ашырууну ойлоду. Калсын ышкырыгы жаңырат дагы. Биз болсо албетте Намыс командасынын дагы кайрадан талаага чыгып келе жатканын көрөбүз. Айдарбек Абдыжалил уулу
Toptu oyunga koşot Kelkel Anarбеков. Toptu oyunga men koşom dedi. Albatta. Muhammed Askarbekov'tan alsan Vatsoq orna alat. Аны жиынтықтап кеттік азыр Денисбек Амандығұлының башы biraz ғана geçкен жоқ. Егер Денисбек Амандығұлы тамай жолды онанда таптақыр башқачадағы орын алышы ықтимал болчу. Тамир Исақов бұл рет Muhammed Askarbekov'tan көптер алған жоқ. Kaydı. Kelkel Anarбеков kayradan. Abdujalil'in özüne karar. Денисбек Амандыков, Руслан Элмеков азыр эмне эрежени бузбой, бирок албетте атаандашына азыр түртүптө койгон экен. Ал эми Намыс командасы 5-oyuncu менен чыгат. Ал Muhammed Askarбеков болду. Албетте Muhammed Askarбековдун эми дарбазага туруп ошол эле учурда оюнчу кызматынын аркалоосун көрөбүз. Бул кайсыл бир деңгээлде тобокелдикке баруу, кайсыл бир деңгээлде оюнду дагы ишенимдүү жүргүзө ала тургандан дагы орун алышы ыктымал. Демек мына Ермолов боосун байлап бүткөндөн кийин калсынышкырып жаңырды дароо Намыс командасы бул оюнду жүргүзүп баштайт. Жакын чыгарып берүүлөр, жаңылышып калуу жакшы дагы алып келбейт. Askarбеков Кубанычев Денисбек Амандыкулуна жана Келкел Анарбеков. Топ арты көздөй Айдарбек Абдыжалилулуна, ал Muhammed Askarбековго. Muhammed Askarбеков Кайрат Кубанычев калстан сокку жана Ермоловдун азыр колунан топ оюнталасын таштап кетет. Артта Айдарбек Абдыжалилул бар. Айдарбек Абдыжалилулу Кайрат Кубанычевго. Ал сол канатта топты көрдү. Жаңылышпай умтулушу керек жана ачык дарбазага жолдонгон сокку. Бул рет Muhammed Askarбеков абалды жөнгө салып кетүүгө дагы жетише алды. Келкел Анарбеков Muhammed Askarбековго, ал Кайрат Кубанычевго. Кайрат Кубанычев Келкел Анарбековго. Muhammed Askarбеков Келкел Анарбековго, Кубанычевго, кайрадан Келкел Анарбековдун өзүнө барган топ. Болсунча эртерээк дагы оюнду жүргүзүүгө ал командалаштарынан суранууда албетте. Суранышыбызча суран тартсак да болот, эртерээк ойнону. Демек Ермолов дарбазадан топту алдын көзөй Кадыровго жана Дилшат Кадыров бул рет жолу тосулуу. Оң канаттан Кайрат Кубанычев, Айдарбек Абдыжалилулу Muhammed Askarбековго, Askarбеков Кайрат Кубанычевго, ал Айдарбек Абдыжалилулуна, кайрадан Muhammed Askarбековго жолдонулган сокку жана алыстан жолдонулган сокку мынтип Денисбек Амандыкулунун капталсыздыгынан кошуусу менен башталат. Кубанычев, Абдыжалилулу, Кубанычев дарбаза ачык. Демек, Намыстын оюнчуларынын бутунан тоюн таласын таштап кетет. Сұраймер Ермоловду арттан көп дагы табып жаткан көрүнөбүз. Руслан Эрмеков. Руслан Эрмековдун жолун Айдарбек Абдыжалилулу тосуп чыгарууга жетишет. Нурабек Абылбаев топту ачырууда жаңылышты. Кубанычев Келкел Анарбеков Кубанычевго, Анарбеков Асkarбековго, Асkarбеков Кубанычевго, Анарбеков ким менен? Албетте ачык абалдарды дагы байкайбы. Дарбаза ачык, Дилшат Кадыров дарбазанын көзү сокку. Бул рет эми бир аз кубаттуураак кеткенин дагы көрдүк. Демек кайрадан Кайрат Кубанычев менен жакын баштаган топ Muhammed Askarбеков. Ким менен ойнойт топту?
Кайратконучев Мухаммед Аскарбеков Роман Аблакимовка жана сокку жолдой турган жерде Интип Эмил Канетов көз колдук жаратат. Мухаммед Аскарбеков Аблакимовка жана жер менен жолдонгон сокку дарбазаны көзгө чуркошу керек. Эрмолов Интип азыр көкөлөтөт топту жыйынтыгында аутты дагы. Ал келет Денисбек Амандык улу Айдарбек Абджалиловго Кайратконучев Айдарбек Мухаммад Аскарбековдун алыстан жер менен жолдонгон соккусу жыйынтыгында Роман Аблакимовдун азыр бутан топ дагы оюн тоосун таштап кетет. Кайратконучев мынасага Денисбек Амандык уулунун жаңылышуусу жыйынтыгында дарбаза ачык. Албетте аны эртерээк байкап туруп сокку жолдой турган болсо. Жана дарбазачылар менимче азыр алыстан Дамир Исаковдун соккусу. Дамир Исаков Мухаммед Аскарбековдун азыр топту токтото алганын дагы байкап көрдүк. Аскарбеков кеше чыган топ Абджалил уулуна, андан ары Денисбек Амандык уулу жана Эмил Канетов дароо кайрылуу менен топту жолдойт. Багыты туура эмес дагы кеткенин көрдүк. Мухаммед Аскарбеков Роман Аблакимов алсан Кайрат Кубанычевдон тама эмес сокку. Дарбаза ачык. Бирок жок. Канетов менен узун чыгарып берилерде ойнону көксөгөн. Бүгүнкү мелдештин алтагынын буторуна 2,5 мүнөт убакыт бар. Жана Дилшат Кадыров бул реттагы токтотууга жетишет. Руслан Эрмеков Канетовго. Канетов топтун багытын кайрып алды. Кадыров алыстан сокку. Денисбек Амандык уулу эртерээк чыгарып бериши дагы керек болчу. Эмне үчүн мындай көпкө жазгырууну дагы ойлодум. Таптакыр чүнүксүз ал ортодо Руслан Эрмеков, Айдарбек Абдужалил уулу, анын жолун тосот. Нурабек Кабылбаевдин дагы оюн ишенимдүү жүргүзгөнүн байкап көрдүк. Жыйынтыгында топ Намыс командасынын каптал сызыгынан топтун оюнга кошусу менен Кайрат Кубанычев, Абджалил Келкелен Арбеков күнгө чыгарып берет. Балким бир аз тартып кирип барып сокку жолдошу керек эле. Айтор Дилшат Кадыровдон өткөндөн кийин андан ары сокку жолдосу да болот. Нурабек Кабылбаевдон сокку жана биз 4-чү голдун жаралганын көрөбүз. Айтор атаандаштарынын катачылыгын Нурабек Кабылбаев мыкты колдонду дагы. Строй Мир ушул эсептерди ишенимдүү түрдө эми мык менен каккандай бекемдеп алды. 4-0 1,5 мүнөттүн ичинде Намыс командасы 4 гол киргизе алабы жокпу. Ал чүнүксүз жана Интип оюндун жүрүшү. Айдарбек Абджалил уулу Данияр Ишмалиевге чыгарып берди. Жана ачык дарбазаны көздөй жолдонгон сокку Келкелен Арбеков. Топтун багыты азыр менимче башка жака дагы бара жаткан. Токтотуп коюуну туура көрөт. Албетте ушул сактыкта кордук жок дейт. Сактанып тосуп койгону деле туура болду. Эрмолов Дилшат Кадыров жаңылышат. Данияр Ашымалиев эмнени ойлоп табат. Топту тебиши керек болчу, жолушу ашырып бериши керек болчу. Көпкө кармап ойлонуп туруп калуу мынтип Строймир командасынын кайрадан ишенимдүү жүрүштөрүн жасоого дагы мүмкүнчүлүк түзүп берет. Роман Аблакимов сокку жолдоп көрөбү. Ооба, бирок кубатсыз. Дарбаза ачык жана өз дарбазасына Айдарбек Абдужалил уулунун дагы сокку жолдоп коюусунун аз жерден гол киргизип алуусу алып келет. Тайм-аут. Демек, тайм-аутту биз мынтип Строймир командасынын алганын дагы көрдүк. 4-0 жана бүгүнкү мелдеште Строймир алдаганча ишенимдүү мелдешти дагы жүргүзүүдө. Жана Намыс командасында кандай өзгөрүүлөр орун алат, кандай жүрүштөр болот байкап көрөбүз.
Мына команда көрсөтмөнү алат. Мындан ары эми бурчтан чыгарып берүүнү Строймир командасы кандай орундай тургандагы бир өз ойлоп табуу боюнча ушул стандарттык абалдарды бурчтан чыгарып берүүлөрдү Строймир менимче эң бир мыкты жүргүзгөн команда. Нурабек Кабылбаев Актай Таштановго, Таштановдун бутунан топ ойнтабасын таштап кетет. Асанбаев топту Аблакимовго, Аблакимов Ашмалиевке чыгарып берет. Ашмалиев Аблакимовго, ал Аскарбековго. Аскарбеков, дарбаза ачык жана мынтип Нурабек Кабылбаев 5-топту дагы ачык дарбазага жолдойт. Бүгүн Нурабек Кабылбаев, бул мелдеште Кабылбаевдин дагы ишенимдүү оюндар жүрүп жатканын көрүүдөбүз. Мынтип гол киргизебиз деген голдор тескерисинче азыр атаандаштардын пайдасына дагы чечилет. Ашмалиев жана Мурат Асаналиев топту алдын көзгө киргизет. Чындыгында эгер дарбазачы менен оюн жүргүзсө балким 3-0 эсеби сакталып, балким ыңгайлуу учур келгенде ал жерден гол жаратып кетүү мүмкүнчүлүгү да болуп эле. Ашмалиев топ менен Аблакимовго, Мурат Асанбаев, Ашмалиевке, Ашмалиев Аблакимовго жана топ оюн таласын таштап кетти деген дагы калыстын чечимин угудабыз. Таштанов Дамир Исаковго, Дамир Исаков болсо артта жекеме-жеке андан арасы жаңылыша турган болсо анда жакшы эмес дагы көрүнүш болуп калмак. Жана соңку жыйынтыктоочу Соок Калманбет Ачыловдон орун алат. Дагы 5-0 эсебинде Строймир Намыс командаларынын ортосундагы мелдеш жыйынтыкты. Эки оюнда 2 жеңишке жеткен Строймир мынтип упайларынын санын 21ден 27ге көбөйтүп экинчи тизмекке ишенимдүү түрдө чыгат. Ал эми Намыс ынтымак командасы болсо 13 упай менен 5-сапты ээлеп калат. Ал эми кызматыңыздарга мен Бакытжан Кыдыралиев болдум. Режиссерлук жана камераны башкаруудан Бактылек кызмат кылды сиздерге. Кайрадан амандашканга чейин коштошобуз. Бар болуңуздар. Халык Банк Кыргызстан более 15 лет успешно развивается на финансовом рынке нашей страны и предоставляет весь спектр банковских услуг. Наряду с другими продуктами банк предоставляет автокредиты, сотрудничество с ведущими автосалонами, минимальный срок рассмотрения заявки, комфортные сроки кредитования. Планируете стать владельцем нового автомобиля? Добро пожаловать в Халык Банк.